Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2025 стипендиялык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөрү аныкталды. Мектеп окуучуларынын билим алуудагы, коомдук маданий иштердеги жана спорттук мелдештердеги жетишкендиктерин белгилөө, аларды мындан ары дагы жакшы окууга шыктандыруу максатында уюштурулуп келет. Сыйлоо аземине жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков катышып, окуучулардын жетишкендиктерине, ата-энелердин жана аларга билим берген мугалимдердин эмгеги зор экенин баса белгиледи. Сапура Динаровна, Кымбаттуу ата-энелер, силердин эмгегиңиздер болбосо, тарбияңыздар болбосо, мына биздин бүгүнкү биздин балдар бул жерде отурбайт эле. Сиздердин ошол тарбияңыздар, эмгегиңиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Мугалимдер ардактуу, сиздер ошол балдарыбызга тарбия берип атып, чыдамкайлыгыңыздарды, сабырдуулугуңуздарды көрсөтүп, мына биздин келечек муунубузга мына татыктуу тарбия берип атасыздар. Урматтуу окуучулар, бул кароо сынак бул жеңиш эмес, бул жеңиштин гана башталышы. Келечекте имандуу жакшы балдар болот деген үмүтүбүздү актайт деп мен абдан ишенем. Мыкты окуучу 2025 стипендиялык кароо сынагы 4-чү ирет өткөрүлүүдө. Быйылкы жылы сынакка Талас облусу боюнча жалпы 411 окуучу катышкан. Алардын ичинен эң мыкты жетишкендиктери бар 30 окуучу Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан стипендият деп табылып, ардак грамота, мыкты окуучу 2025 төш белгиси жана акчалай стипендияга ээ болушту. 70 окуучу дипломат деп табылып, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты. Ал эми 311 окуучуга сертификат жана баалуу белектер ыйгарылды. Буну мен Instagram баракчасынан көрүп калып, ошол жакка катталгам. Андан кийин ошондон баштап мен бул конкурска кызыгып катышып баштадым. Ошентип анан жыйынтыгы бүгүнкү күндө чыгып жатат. Бул сыйлыктар мага мотивация берет деп айтсам болот. Башында аябай ойлонуп, эмне болом деп аябай ойлонгом. Анан күтүүсүздөн эле дипломат деп чыгып калдым. Аябай ыраазымын. Бул сынакка быйыл биринчи жолу катыштым. Биринчи жолу катышканыма карабастан дипломатта болуп калдым. Бул сынак мага аябай жакты. Өзүбүздүн өткөндөгү ийгиликтерибиздин баарын эстеп чыгып, алардын баарын өзүбүзгө айтып, өзүбүздү да таанып алдык. Окуучуларга айтарым, сынакка катышып, өзүңөр жөнүндө жакшы түшүндүрүп берсеңер, баардыгы сонун болот экен. Баардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Мыкты окуучу аталышындагы стипендиялык кароо сынагы келерки жылы дагы улантылат. Бул сынакка катышуу үчүн окуучуларга уюштуруучулар тарабынан атайын шарттар коюлган. Шарттар өтө жүлөкөй болду. Орто мектептерде окуган окуучулардын арасында өткөрүп жатабыз. Себеп дегенде контракт төлөп окуган лицейлерди Сибат, Манас лицей сыяктууларды кошкон жокпуз. Себеп дегенде орто мектеп менен лицейдин айырмасы болот. Ал эми катышуучуларга коюлган талаптар болсо, бул ушул 8-класс болобу, 9-класс болобу, ушул окуу жылдар аралыгында жетишкен ийгиликтерин чагылдырып, атайын 3 мүнөттүк видеоролик тартышты. Ал жерде окууда, коомдук иштерде, спорттук мелдештердеги жетишкендиктерин баяндап, анан акыркы окуган китеби жөнүндө дагы бизге баяндап беришти. Анан кошумча резюмелерин, жетишкендиктерин сүрөткө тартып жиберишкен. Биз бирикмебиз ичинде атайын комиссия түздүк. Ушул комиссия 1 ай бою карап чыгып, ар бир баланын жиберген материалдарын кылдат карап, болушунча калыс болуунун аракетин көрдүк. Мына жыйынтык бүгүн чыкты, Кудай буйрса. Аймактын мыкты окуучуларын сыйлоо аземи маданий программа менен коштолуп келген меймандарга жагымдуу маанай тартууланды. Сеймук Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.